Assalamu alaikum qadırman telekörüşler. Nazarınızlarda Rayyan tele dolboru kayradan öz berүүsүnü başladı. Allah taala nasip kılıp bıyılkı жылда ушул былтыр өткөн Rayyan tele dolborun kayradan ulantıp bıyıl berүүбүздү kayradan ulanttыk. Өткөн жылы ушул орозого даярдык катары Allah Taala'nın берген нематтары жөнүндө жана орозонун кээ-бирки өкүмдөрү жөнүндө сөз кылдык эле. Ал эми быйылкы жылы ушинтип Rayyan tele dolborун баштаганда карап турсак, бұл уақыт өткен учкан куштай тез өтүп, кайрадан эле орозо айы келип калыптыр. Андыктан бул берүүбүздүн биринчи берүүсүнү ушул уақыттын зарылчылыгы жана ар бир момун мусулман үчүн уақыттын кандай зарыл экендиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин сыйлуу, кадырлуу коноктор менен тааныштырып кетсек, Кенжетай устазыбыз жана Файзулла устазыбыз, бул жакта Садыбакас Дола устазыбыз жана бул жакта Камилжан устазыбыз келген. Бул устаздар менен бүгүнкү берүүбүздө ушул убакыттын зарылчылыгы жана ушул орозо айына байланыштуу момун мусулман өзүнө кандай даярдаш керек, убакытты кандай үнөмдө иштетиш керек, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Устаздардын аксакалы катары устаз сиз өзүңүз баштасаңыз. Бисмиллах. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бүгүн бизде аябай мыкты, сонун отуруш. Кыргызда бекеринен улуулардын учугун улап деген сөз калган эмес да. Бизге чейинки, бизге замандаш болуп жашап аткан улуу устаздар азыр жерлерде дүйнөнүн төгөрөктүн төрт бурчунда ушинтип төгөрөнүп отуруп алып, уй мүйүз тартып, өзүнүн коомунун, өлкөсүнүн көйгөйүн ушинтип чечишкен. Илгертен ушинтип чечип келген биздин бабаларыбыз. Бүгүн кандайдыр бир көйгөйдүн тегерегинде сүйлөшөбүз биз. Сүйлөгөндө дагы кептин каймагын, сөздүн сүзмөсүн калп сүйлөгөн устаздар келди. Былтыркы Рамазандын алдын ушинтип сүйлөшкөн элек. Көпчүлүк несинде болсо керек. Убакыт учкан, зымырык деп кайрадан эле Рамазанга жетип келдик да. Бул сүйлөшүп атканыбыз ушул Рамазанга даярдык деп эсептесек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ни'матан мағбунун фихима катирун минан нас. Ас-сихха вал фараг." Эки байлык бар. Аны көпчүлүк адамдар байкай бербейт, ага маани бере бербейт. Анын көңүл бурбайт, кадырлап барктабайт. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул эки нерсени ни'матан деп айтты. Бул ни'ма деген сөз колдон бир чыгып кеткенден кийин кайра келбей турган. Эч качан кайра орду толуп, мурдагыдай болбой турган нерсени пайгамбарыбыз ни'ма деген сөз менен түшүндүрүп атат да. Өзгөчөлөп. Башка нерсе болгондо анда шей'ан эки нерсе бар, же болбосо иснан эки бир иш бар, же нерсе бар, же бир көлөмдө нерсени айтмакта. А ни'матан деген учур өтүп кетсе, кайра орду толугус нерсе. Ордуна келбейт. Таптакыр келбейт. Аны көпчүлүк адамдар биле бербейт. Биринчиси ас-сихха, ден соолук, экинчиси ал-фараг, бош убакыт. Ошентип канчалаган убакыттарды өткөрүп, бүгүн биз ыйык Рамазан айдын биринчи босогосуна жетип келдик. Ден соолук болсо анан орозо тутулат деп какшайбыз. Ден соолукка көңүл буруш керек. Азыртан орозо тутам деген адам азыртан ден соолугуна кам көрүш керек. Анан эртең орозо деген күнү мен кан диабетим бар эле, ашказанына операция болгон элем, көзүм ооруп атат, мурдум ооруп атат. Иши кылып шылтоо көп да. Тиш тарлатам дейт. Кызыгы, менин чыканагым ооруп атат, орозо тутпай эле койсом болобу дегендер дагы бар да. Анан ошого бүт баарына азыр камылга кылып, убактысын коротуп, дарлатып алса, эртең ыйык Рамазан айга жайдары мүнөз, ачык жүз, мындай мыкты жүрөк менен кирип келебиз да. Убакыт келди. Убакыт ушундай экен. Аллах Таала бекеринен
Vaş-şamsi güngö, vad-duha şaşke mezgilge, vel-asr wagtga doğruga antıçken emes da. Antkeni uçuru ötüp ketse tap-takır kayra gelbey turgan nerse. Ana şonu bir ekle ustaz. Ar momun musulmanga uşul sürelер окулган сайын эскертүү болуп Eskertip bolup turat. Oşon üçin uşul ayattın, Peygamber aytgan hadislerin negizinde alim mutamakkindir. Sahabalardın, tabiinlerin, tabiinlerin uçuğunu ulap, alardın çığırı izi menen baskan alimdar müntiptir. Qaysı bir musulmandın bugünkü ötkörüp atkan günü geçeği ötkörgön gününü okşoş paydasız ile ötüp atsa, anda al ziyankeç musulman. Özüne dağı, özgöge dağı payda bere albagan musulman. Ailemi kimdin bugünkü ötkörüp atkan günü geçeği ötkörgön günnün de jamanırak tömönürek bolsa, al kargışka kalgan musulman. Ajalı jakında bирок amalı Tap-takır жоқ көсе. Айтайын дегенім, урматтуу көрөрман, былтыркы өткөргөн Рамазан айыңыздын орозосун, андагы кылган ибадатыңызга бүткөнөйүн өкүндүңүз эле да, тең момул жер момундай кыла бербей деп. Бүгүн биз ошонун алдын алалы деп, ыйык Рамазан айга даярдык. Эң алгач өзүбүздү даярдайбыз, сиздерди эмес, эң алгач өзүбүз ушинтип даярданып келдик, отурдук. Күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичиптир дегендей, мындай кайымына түрдө айтканда өзүбүзгө кошуп, өзгөлөрдү да оңдоого аракет кылып атабыз да. Мен ушинтип баштайт элем сабагыбызды. Ustaz Allah razı olsun. Siz момун мусулманга деги эле жалпы убакытта эле негизи момун мусулман үчүн убакыт өтө зарыл нерсе. Бирок ошону менен биргеликте эле ушундай ар бир намаздын убактынын кайталанышы, ажынын, ошону менен биргеликте эле орозонун да жылда кайталанышы момун мусулман үчүн өзгөчө бир эскертүү. Ойготуу болуп эсептелет да. Ошондуктан айтсаңыз, негизи эле момун мусулман үчүн ушундай убакытты үнөмдүү, жакшы пайдалануу, же болбосо жанагындай шарапаттуу убакыттарды жакшы пайдаланууга кандай деп айтат элеңиз? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Негизи шариятыбызда убакытка өзгөчө көңүл бөлгөн. Керек болсо бир нече аалымдардын китептери бар. Мисалы Абдул-Фаттах Абу-Гудданын рахимахуллахтын Кыйматуз заман индал улама деп аалымдардын назарындагы убакыттын зарылдыгы деген сыяктуу бир топ китептер бар. Демек алар убакыттын зарылдыгын сезген экен да. Бүгүнкү мына отурушта айтчу маселе көпчүлүк сезгендер бар, сезбегендер бар. Көбүнчө жаш кезде. Жанагынтип адам баласы убакыт өтө бергенден кийин кыяматта 4 нерседен Пайгамбар алейхиссалам суралат деп атпайбы? Жаштыгын эмнеге жумшады? Көпчүлүк учурда биздин ошо жаштар, жаш жеткинчектер туура багыт болбогондуктан ар кандай нерсенин жыйынтыгында жаштар ошондой экен. Жесе ашка тойбойт, уктаса уйкуга тойбойт, кылса ишке тойбой турган кезинде көпчүлүктөр азыркы кезде азыркы биздин замандын бир оорусуна айланган интернет, телефон деген нерселер менен малек болуп калып атат дагы биздин көпчүлүк жаштар баягы илим билимден аркада калып атат да. Өзүнө зарыл болгон нерсени ала албастан убакыттын бир учурдун бир кызыктуу бир нерселери көзүнө кызык көрүнүп кетип ошол нерсе менен малек болуп кетип атат дагы убакыт текке кетип атат. Мен бир нече адамдардан уктум, ошо жаш кезинде мунугундай кылсам болмок экен, учурунда бизге айтып деп түшүндүргөн адамдар болуптур. Демек учурунда жаштык кезде убакытты текке кетирген. Эскертүү болгон эмес ушул акылда. Ооба да, ден соолук деле ошол кездеги жаш кездеги бош убакыттар, ал кезде билим алабы, илим алабы, же бир эл журттун, мамлекеттин, өлкөнүн ата тегинин бир кызмат үчүн бир кызмат кылабы, адам баласы кадырын билбейт да. Мисалы ошондой экен да. Кээ бир булактарда ошондой жүрөт да. Мисалы дейт, сизге дейт, бирөө келди дагы $86,400 берди дейт колуңузга. Берди дагы, мындан кийин мен баягы кепилдиги менен айтам. Күнүгө сиз ойлонбоңуз, ушу $86,400 кандай сарптасаңыз ошондой сарптаңыз, мен сизге ушул акчаны бердим. Эртең дагы берем, бүрсүгүнү дагы берем. Ушу менен бере берем мен сизге. Кандай сарптасаңыз өзүңүз билиңиз дей турган болчу болсо, мисалда мен өзүмдү алсам, ашып кетсе $100 сарптамаксың дагы, калганын ошомойдон сары майдай сактап, апарып башка бир крупный бул пландарды түзүп баштамакпыз. Антебиз, минтебиз деп уже келечекти ойлоп баштамакпыз да. Анан бул ошондой экен. Адам баласы акчаны таба алат экен.
башка нерсени табышы мүмкүн экен. Бул 86.400 дегени бир суткада 86.400 секунда бар экен. Демек, биз акчаны таап алышы мүмкүн, аны бирөө сага берип турушу деле мүмкүн азыркы заманда. Ал адамдын колунан келчү нерсе. Бирок 1 секунд убакытты сага эч ким бере албайт. Дүйнөдөгү падышалар биригип келип бере албайт. Ошондуктан демек бул балаңыз эң кымбат нерсе. Ооба, ден соолуктан кийин эле, ыймандан кийин эле орунда турган бул убакыттын зарылдыгы, убакытты баалай билишибиз керек. Мусулмандар, мен ойлойм да, мусулмандар убакытка бек болсо, убакытка тың болсо, алар ийгиликке жетет. Биз окуп жүргөн кезде ошондой болчу. Мисирде кээ бир устаздардан жумасына бир эле жолу сабак алат элек. Жумасына бир эле жолу 2 саат сабак аласың. Бирок ал баягы эч бир өзгөрүүсүз программа дайым ошол учурда, ошол саатта болот. Ошентип жүрүп 4 жыл, 5 жыл, 6 жылда сен толгон токой нерсени окуп саласың да. Бирок туруктуу болгондо. Туруктуу болгон үчүн. Ошон үчүн мусулман адамдын убактысы туруктуу болуш керек. Ошондо биз ийгиликке жетишебиз. Жаштар да эч качан ал убакытка өкүнбөйт да. Алла разы болсун. Мен ушул убакыт жөнүндө бир аксакалдан 80ден ашкан аксакалдар сурадым. Ушул 80 жыл кандай өттү десем, ал аксакал айтты, бир нерсени деди, ушундай ордон алып экинчи жерге жылдыргандай. Демек биздин өмүрүбүз бул убакыт ушундай тез өтөт экен. Көбүнчө жанагы сиз айткандай өмүр убакыт өткөндөн кийин ошол нерсеге биз кайгырып калат экенбиз да. Устаз, өзүңүз азыр устаздардан окугандай эле жыл айланып ушундай канча жылдан бери орозо тутабыз, өзү негизи бала чака болуп, көбөйүп, үй бүлө болуп, жаш өтүп атат, өмүр өтүп атат. Бирок көпчүлүк убакта бизде ошол убакыттын канчалык тез өткөндүгүн байкабай калабыз да. Ошон үчүн айтсаңыз, бул ушул убакыттын өтүшүндө эмне сөз айтат элеңиз? Динибизде ушундай жакшы сөз бар да. Ал вакту кассайфи ва иллам тактаалу катаага деген. Убакыт бул кылыч сыяктуу да. Эгер сен аны кеспесең, ал сени кесип салат дейт. Эгер сен кеспесең деген сен пайдаланып калбасаң деген. Бул дегени ошол убакытыңды ар бир өтүп жаткан ошол Аллах Тааланын берген күнү, сааты, минут, секундтарыны бир туура нерсеге, өзүң үчүн, элиң үчүн, жериң үчүн, өзүңдүн ахиретиң үчүн пайдаланып калбасаң, анда кийин өкүнгөн менен бул убакыт кайтып келбейт. Аны кайтара албайсың, сатып албайсың, эч жерде сатылбайт да убакыт. Ушул сөзгө ылайыктуу бир өткөн даанышмандардан бирөө айткан экен да. Эгерде убакыт буюм сыяктуу сатылганда, мен аны бекерчилерден сатып алмак элем. Ошол убакытты билбеген адамдардан, кадырын билбеген адамдардан мен сатып алмакмын. Бул дегени бул убакыт өтө кымбат нерсе экен да. Арабтарда ушундай макал бар. Ал вакту каззахаб. Вакыт бул алтындан да кымбат. Алтын сыяктуу, алтындан да кымбат экен да. Алтындыга сатып алсаң болот. Баалап келсең, баалап ал алтындан да кымбат. Өтүп кеткенден кийин кайра келбейт, токтотуу болбойт, кайтары болбойт. Ушундай. Ошондуктан мына өзгөчө жаңы сиз айткандай Адам алейхиссалам 950 жыл жашаган, жакын 1000 жыл. Ушул өмүрүңүздү кандай баалайсыз дегенде, кандай сүрөттө бересиз дегенде, мен бир үйдүн бул эшигинен кирип, наркы эшигинен чыгып кеткенде ушунчалык кубат өтүп кетти деген да. Ошончо 1000 жыл. Азыр биздин салыштырмалуу биздики канча? 60 жыл, 70 жыл жашайбыз. Бул эч нерсе эмес да. Өзгөчө мына жаштарга айта турган насаат, мисалы хадисте де келет, ошо Аллах Таала кыяматта өзүнүн аршынын көлөкөсүндө сактап кала турган 7 адамдын бири ошол жаштыгынан ошол ак эмгек кылып, ибадат кылып, таза жашап, үлгүлүү болуп жашап өткөн жаш жигиттер, кыздар. Ошондуктан хадисте да келет, жаңы бул устаз айткандай, ошол жаштыгыбыздан да суралабыз да. Жаштык өзгөчө. Жалпы өмүрдөн бери суралып, андан кийин жаштыктан өзгөчө. Неме бир окуя бар экен да. Бир жакшы бир хаттат деп коет го, араб тилиндеги тамгаларды, каллиграфиясын өтө бир жакшы бир жазган, көркөм жазган бир чебер инсан бир күнү бир деңиздин аркы бетине өтүш керек болуп калат экен, дарыяны. Анан келсе, акчасы жок, кантип өтөрүн билбейт. Анан баягы кайыкчыга келет да айтат экен, кайыкчы мени өткөрүп кой десе, жок, бекер өткөрө албайм.
десе бир барагын алат экен да. Анын барак ручкасы жанында да сонун кылып ушундай кылып туруп вау тамгасын сонун көркөм кылып жазып берет экен да. Мен муну сага акы, мен өткөз. Ушуну сатсаң сага ашыгы менен жетет дейт экен. Баягы кайыкчы көңүлдөлөр таштап коюп баягы өткөрүп коет, кетти бирөө деп. Базарга апарып баягы жазууну апарып өткөзсө өтө кымбат бир динарга алыптыр да, бир койдун акчасына. Анан баягы неметип анан баягы сүрөтчүн издеп жүрөт экен да, бизнес кылыш керек депчи. Аткели баягы мен 1 динарга сат да, кымбат акча, жакшы сат. Минтип окат кылса болот экен, алып жазып берсе мен сатам базарга, кайыгымды таштайын деп план түзүп баштайт да. Анан кийин баягы сүрөтчүнү табат экен издеп туруп. Таап келип анан сүрөтчүгө айтат экен да, дагы баягыдай жаз, мен сатайын десе, сүрөтчү айтат экен, жок. Ал бир келген болду, анандай болбойт дейт экен да. Ошондой да бул өмүр, бул жашоо ошондой экен. Бир келет экен, бир кетет экен, эртең күнүбүз. Ошондуктан ушул бир Кудайым берген бир саналуу бир убакыт, саналуу бир өмүрдү Кудайым ар бирибизге, ар бир мусулманга, ар бир инсанга бир пайдалуу жакка жумшашты Кудайым өзү насип кылсын. Асан басыр айтып жатпайбы? Эй адам баласы, сен көп күндөн турган бир адамсың. Эгерде кээ бир күнүң кеткен болсо, балким сенин калган күндөрүң да кетип калышы мүмкүн депчи. Ошон үчүн устаз айтсаңыз, устаздардан эң убактысына көңүл бурайын, өзүнүн жашоосуна бир көз салайын, көз чаптырайын деген адам үчүн өтө бир жакшы сөздөр айтылды да. Сиз дагы айтсаңыз, ушул убакыттын зарылдыгы өтүүсүнө көңүл бурдук. Орозонун жылдан канча жылдан бери кайрадан кайтып келгендигине айтып өттүк. Өзүңүздүн сөзүңүздү айтсаңыз, бул жерге кандай деп айтат экен? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Данышмандарда мындай бир сөз бар. Ал-явақиту туштара бил мавақит, вал мавақиту ла туштара бил явақит. Кымбат баалуу асыл маржан таштарды вакыт келсе сатып алса болот. Бир мүмкүнчүлүк таап, бирок ошол кымбат баалуу таштар менен, алтын күмүштөр менен вакытты эч качан сатып ала албайсың дейт да. Анан ошол эле учурда бир риваяттарда келет, Иса пайгамбарга айтышыптыр да, бул жашоону вакыттын өтүүсүнү кандай элестетесиз десе, 3 күндөн турат дейт экен да. Бул дүйнө ушул өтүп аткан убактыбыз 3 күндөн турат. Бир күнү ал өттү. Кадмада, кечеги күн болчу, ал кетти, өттү, ал эч качан кайтып келбейт дейт да. Мисалы бүгүнкү күн өтсө, 2020-жылы ушул күн келет да. Ал кайра кайтып 2019 келбейт. Ошол эле учурда экинчи дагы бир күнүң эртеңги күнүң дейт да. Анын келишине сенин колуңда эч кандай гарантияң жок дейт да. Келеби же келбейби, ага сенин эч кандай колуңда бир гарантияң жок, кепилдик жок экен дейт. Ошон үчүн дейт, 3-чү күнүң эң сен кымбат баалуу мындай туура пайдаланып калышың керек болгон бүгүнкү күнүң дейт да. Азыркы учуруң бүгүнкү күнүң дейт да. Ошон үчүн ар бир мусулман жана жогоруда устаздар айткандай, ошол бүгүнкү күнүбүз үчүн вакыттын ар бир мүнөтүнө, ар бир секундусуна толук көңүл буруп, өзүбүздү бул дүйнө жашоосунда жана акырет жашоосунда бактылуу болууга арнасак, иншалла биз максатыбызга жеткен болуп, туура пайдаланган болобуз деп айтар элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ихтаним хамсан кабла хамсин". 5 нерсени 5 нерседен мурда пайдаланып кал деп атпайбы? Ошондо шабабака кабла харамик, картайып, күч кубат кетерден мурда жаштыгыңды пайдаланып кал деп айтайын дегеним. Орозо тут, Рамазан келип калды, эң мыкты ай, Кудайдын мээрим кечиримине чөмүлө турган ай деп какшап аткан учурда кээ биркилер аттең мына каарлык менен мен бул орозону тоса албайм го дегендерге кулак кагышта. Ушул кишилерге окшоп Рамазанды картайгандагы каарлык шылтоосу менен тутпай коердон мурда азыр жаштыгың кадимкидей денеңди өзүңдө ушул убакыт, жаштык, учур, кез бүгүн пайдаланып кал деген сабак да чакырык. Сиххатака кабла сакамик, ден соолугуңдун бар учурун оор электен мурда. Канчалаган билеги мыктылар бар, чымыр денелүүлөр бар. Быйык Рамазан айда бүт бардыгы Кудайдан коркуп, туткан орозосу менен сыймыктанып жүрсө,
жанындагы эле өзү сыяктуу эле курбусу сагыз чайнап самса кепшеп жүргөндөр бар да. Мындай уялуу деген жок да. Уялуу деген жок. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман менен уялуу экөө ери шаркак, эгиз ынак. Бирөөсү эле кетсе калган экинчиси эрчип кетип калат. Ыйман эле кетсе уят сыйыт кетип калат да, Кудай сактасын. Анан айрыкча орозо мезгилде ыйык Рамазан күнүндө аалымдар мындай дептир. Аалымдар хайыз көргөн, керек болсо хайыз көргөн аял үйүндө күндүзү ыйык Рамазан күндүзгү күнүндө уулу менен кызына көрсөтүп тамак жебей, бөлмөнүн бир бурчуна кирип тамак жесин. Аларга таалимди мыктылап бериш максатта деп атат. Карагыла. Анан мейли оорукчансың, тутпадың, сага шарият уруксат берди. Орозонун күндүзгү күндө шаарда жүргөндө мындай өзүңдү мындай кармап туруп, үйгө барганда жей бересиң, же шаарда жей турган болсоң, далдоого кирип алып же мисалы. Бияктагы орозо туткан адамдар шилекейин дагы мисалы куюлтасың. Орозонун урматына анан өөн учурайт да, тартипсиз да, адепсиздик да. Андан кийин гыйнака кабла факрик, кедей болуп калардан мурда ошол колуңда бар байлыгыңды, бул да убакытка кошулуп атат да, ошол убакыттын ичинде да бүт бардыгы. Бар мүмкүнчүлүктү танып калды. Ооба. Анан хаятака кабла маутик, тирүү учурда мына азыр отурушубуз тирүү демек сүйлөп атабыз. Биздин сүйлөгөнүбүздү сиздер угуп атасыздар. Демек биз тирүүбүз азыр. Амал кылганга, иштегенге, жашаганга, алдыга умтулганга убакыт бар деген түшүнүк да. Ооба. Ушуларды пайдаланып калыш керек да. Бир сөз менен айтканда ушуларды пайдаланып калыш керек. Бекеринен Аллах Таала астагфирулла вал аср убакытка ант, ва духа шашка мезгилге ант деп, валлайл түнгө ант, ва нахар күндүзгү күнгө ант деп. Аллах Таала өзү жараткан нерселердин ичинен, майда барат нерселердин ичинен баарына ант ичкенге укугу бар да. Бирок билишибиз керек, Аллах Таала кайсы бир нерсеге ант ичсе, ал өтө барктуу, баалуу экен. Өтүп кетсе эч качан кайра орду толгус, мындай толукталбай турган нерсе. Аллах Таала ант ичкен нерсенин аркасында аны аткарсак, биздин бакыт жашообуз жана жаннат турат. Эгерде Аллах Таала ант ичкен нерсенин аркасында жасабай койсок, анын аркасында ый жана тозок турарын түшүндүргүм келди да. Алла разы болсун. Алдындардын бирөөсү ушундай деп айткан экен да. Идаатул вакт ашадду минал маут. Убакытты бекерге кетирүү, теке кетирүү бул өлүмдөн да катуу дейт. Эмне үчүн дегенде, өлүм сени бул дүйнөдөн жана бул дүйнөнүн адамдарынан ажыратат. А бирок убакытты кетирүү сени Алла Тааладан жана сени акыретиңен ажыратып коет деп. Ошон үчүн убакыттын теке кетиргендикти ушундай өлүмдөн да катуу деп баалашкан экен да. Аллах Таала баарыбызды ушундай бизге берилген чоң баа жеткис болгон бул убакытты туура пайдаланганга Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Жана телегөрүүчүлөргө да айтып кетет элек, устаздардан ушундай кымбат баалуу сөздөрүн уктук. Аллах Таалам ушундай уккан сөздөрүбүздүн баарына амал кылганга насип кылган болсун. Жана орозодо жакшы ибадат кылып, ар бир адам өзүбүздү эсепке алып, Алла Таалага жакындап, ажалыбыз Алла Таалага жакындап барган сайын биздин да амалыбыз көбөйүп, Аллах Тааланын сүйүктүү кулдарынан болгонго Аллах Таалам насип кылган болсун. Эме да. Уруксат болсо жанагы азыр биз убакыт жөнүндө айтып атпайлыбы? Убакыттын зарылдыгы, анан максат эмне? Бул адам жашоосунда максат эмне? Ошого кайрылыш керек да. Убакыт зарыл. Бирөө үчүн убакыт жөн эле акча табыш үчүн зарыл болушу мүмкүн. Бирөө үчүн убакыт үй бүлөсү үчүн убакыт табыш зарыл болушу мүмкүн. Бирок негизи жалпы биздин мусулмандардын көз карашында убакыт зарыл бардык нерсе үчүн, бирок эң негизги нерсе бул Алланын ыраазылыгы үчүн. Убакыт өтө зарыл болуш керек. Алла Таала мисалы үчүн Куранда айтып атпайбы? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Фаида фарагта фансоб ва иля роббика фаргаб. Демек бул жерде ушул аяттын тафсирине келгенде фаида фарагта фансоб. Эгерде сен кандай тирлик болбосун, кандай жумуш болбосун, сен бошодуңбу? Бошор менен сразу кел дагы ибадатка сайыл. Мындай чыкканда ибадат менен алек бол. Фаида фарагта ва иля роббика фаргаб. Кудайды көздөй умтул. Кудайга умтул дейт. Демек мусулман адамдын биздин жашообуз жалпысынан ошол болуш керек. Адам баласы үй бүлөсүн багам деп
убакыт сарптаса дагы, эл журт үчүн убакыт сарптаса дагы, дин жер үчүн убакыт сарптаса дагы бунун баардыгы сооп болуп эсептелет. Бирок ибадат болуп эсептелет. Бирок ошонун эң негизгиси ошо кандай иш болбосун бошодуңбу, дагы Кудайга кайт, дагы Кудайга тикеңен тик туруп Кудайга ибадат кыл, Кудайга гана умтул дейт да. Демек мусулман адамдын жашоосу ошол болуш керек. Бул жашоодо максат Кудайды ыраазы кылуу. Кимде ким эгерде Кудайды ыраазы кылам дегендей бир максат алда коюп жашаса, анда ал адамдын убактысы дагы, адамдар менен болгон мамилеси дагы, үй бүлөсү менен болгон мамилеси, жалпы коомчулук менен болгон мамилеси бүт баардыгы жөнгө түшөт да. Бизде көпчүлүк ошо мусулмандарда бир чоң катачылык бар да. Рамазан айы жакындап, жаңы сөз айткандай кирип келгенде анан ойлоно баштайт да. Бизде азыр көпчүлүк ошол жумуш деген неме бар да, ушундай сөз. Жумуш кылыш керек, жумуш. Ошол мындай мусулмандар дагы, көпчүлүк мусулмандар Рамазан айы келип жатат, мен жумушум бар деп, оразада тутпайт, анан таравихке да келбейт. Ошентип эң баягыдай сооптордун жыйнагы болгон ушундай айларды өткөрө беришет да, бекерденчи. Анан каза болуп, же болбосо ушундай. Ошондойлорго да насаат катары ошол Рамазан айы мына жакындап келе жатат. Ошол жумуштарын да пландаштырып, ошол бир жылда бир келе турган даярданып, анан ошондой эле дагы айта турган сөз, ошол канчалаган мисалы башчыларыбызга, кээ бир ошо кол астында 10 адам, 20-50 адам иштейт. Ошо Рамазан айында ошолорго да бир жеңилдик берип, баягыдай берсе, мына көпчүлүк мусулман мамлекеттеринде ошондой. Баягыдай жумуштун немесин дагы иреттештирип, ошолор ылайыкташтырып, хадисте келет, кайсы ошо Рамазан айында башчы өзүнүн кол астындагыларга жеңилдик берсе, Аллах Тааланын күнөөсүн кечирет дейт да. Ошол убакыттын баалуулугу туурасында бир китептен окуп калдым эле. Аламату ирадиллахи таала анил абди иштигалуху бимала, яни Аллах Таала бир пендесинен баягы мээримдүүлүгүнү алып коюусунун себеби, аламаты, белгиси аны пайдасыз нерселер менен алектендирүүсү деп айтат да. Ошондо Алладан коркуш керек бул жерде. Эгер биз убактыбыз же дүйнөбүзгө же акыретибизге пайда алып келбей, жөн эле жатуу менен, жөн эле алектенүү менен өтсө, анда биз коркушубуз керек. Бул үчүн биз кыяматта каттуу жол берип калабыз депчи. Аны менен биргеликте мисалы биз үйрөнүшүбүз керек. Хадистерде да, аяттарда да такталгандай, мисалы үчүн убакытты аябай пайдаланып, мисалы оңго дедикпи, оңго так келгенди үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн оңго деп коюп 15 мүнөт кеч калсак, 15 мүнөт бирөөнүн убактысын алгандыгыбыз үчүн биз балким ошон үчүн да суракка тартылышыбыз ыктымалы бар да. Ошон үчүн ар бирибиз буга аябай көңүл бурушубуз керек иншалла. Аллах разы болсун барыңыздардан, устаздар. Аллах Таалам баарыбызды уккан нерселерибизге, аят хадистерге амал кылганга насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.